Кыргызстанда көмүрдүн баасын убактылуу мамлекеттик көзөмөлгө алуу мөөнөтү 15 февралга чейин узартылат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги маалымдады. Тактап айтканда, калкты көмүр менен камсыз кылуу жана баанын негизсиз өсүшүнүн алдын алуу максатында өлкөнүн бардык аймактарында максималдуу чекине баа белгиленген. Аймактар боюнча көмүрдүн баалары. 1 тонна көмүрдүн эң төмөнкү баасы Жумгал районунда 3900 сом. Эң жогорку баа Балыкчы шаарында Жыргалаң разрезинен алынган жергиликтүү көмүргө белгиленген 10200 сом. Импорттук 1 тонна көмүрдүн эң арзан баасы Чүй облусунда 6300 сом. Ал эми эң кымбат баасы Талас районунда 9600 сомду түзөт. Түштүк аймактарда 1 тонна көмүрдүн баасы Чоңалай районунда 4200 сомдон башталып, Кызылкыя жана Кадамжай райондорунда 9000 сомго чейин жетет. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча Майлы Суу шаарында жергиликтүү көмүрдүн тоннасы 4800 сомдон сатылып, эң арзан бааны түзөт. Эң жогорку баа менен Кара Кеченин 1 тонна көмүрү 7800 сомдон сатылат. Таш көмүр келип. Таш көмүр, алай, маркай көмүрлөр келип жатат. Баасы 7 сомдун тегерегинде. Андан да арзан болуп жатат. Алай жана маркайдын көмүрү 7,5 сомдон сатылып жатат. Таш көмүр 5,5-6 сомдон болуп жатат. Январь айынын башынан тарта монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Жалал Абад облустук бөлүмү 6 жолу мониторинг жүргүзгөн. Анда 41 жеке ишкер камтылып, бааны туруктуу кармоо, мыйзам талаптары жана жөнгө салуу мөөнөт боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө көмүрдүн баасы туруктуу, белгиленген баадан ашып кеткен фактылар аныкталган жок. Кече күнү да чыгып келдик, бүгүн дагы түштөн кийин чыгабыз. Күнүгө биздин көзөмөлүбүздө көмүрдүн баасы. 2024-25 жылдагы кыш мезгили үчүн Жалал Абад облусуна жалпы 226 000 тонна көмүр керектелет. Учурда анын дээрлик 95% камдалган. Ал эми мектеп, ооруканалар көмүр менен толук камсыз болгон. Калкты көмүр менен камсыздоо маселеси турат. Жалпы керектөө ошо район шаарлардын баарын алганда биздин калкыбызга 201,4 миң тонна керектелет да, бүгүнкү күнгө 94,5%, 95%га аткарылып калды. Эң негизги маселе бүгүнкү күндө ошол көмүрдү камсыздоо боюнча негизги ошо баа маселеси да, анан көмүрдүн тартыштыгы. Бүгүнкү күндө андай орчундуу маселе жок. Арзан көмүрдүн камсыздоо маселеси да бар. Бул боюнча бүт район шаарларга тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө мисалга карасак, Нокенде 400 тоннадан ашык көмүр түшүрүлүп, 5,5 сомдон калкка сатылып атат. Жалал Абад облусунда жалпы 180ден ашык көмүр сатуу түйүндөрү иштеп жатат. Эске сала кетсек, өткөн жылы 15 сентябрдан тарта өлкө боюнча 3 айлык убактылуу жөнгө салуу мөөнөтү киргизилген. Ал арада монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Жалал Абад облустук бөлүмү 36 жолу мониторинг жүргүзгөн. Жыйынтыгында белгиленген талаптарды аткарбагандыгы үчүн 8 ишкерге жазуу түрүндө эскертүү берилип, 2 ишкерге айып пул салынган. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.